Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Y барабар 2x плюс 1 жана y барабар минус x минус 2 функцияларын кесилишкен чекитин тапкыла. Кесилишкен чекитти табуунун эки жолу бар. Бирөөсү графикалык жол жана экинчиси математикалык жол. Эң алгач графикалык жолду көрсөтүп берсем, бул жол менен чыгаруу үчүн координат огун чийип алабыз жана бул жака эки графикти тургузабыз. Эң алгач y барабар 2x плюс 1 функциясына график, андан соң y барабар минус x минус 2 функциясына график чийебиз. Эгерде сиздер функцияга график тургузганды билбесеңиздер, анда менин 13-чү сабагымды көрүүнү сунуштайм. Видеонун ссылкасын описанияга калтырмакчымын. Эми кесилишкен жери бизде бул жер болду. Эми ушунун координатасын табабыз. X огу боюнча минус 1де турат, ал эми y огу боюнча дагы минус 1де турат. Демек кесилишкен чекиттин координатасы минус 1 жана минус 1. Эми ушул эле кесилишкен чекитти математикалык жол менен табабыз. Ал үчүн ушул теңдемелерди системага алабыз жана ушул теңдемелер системасын чыгарабыз. Мен бул теңдемелер системасын кемитүү жол менен чыгармакчымын. Ал үчүн мен биринчи теңдемеден экинчи теңдемени кемитем. Ошондо y минус y барабар 0, 2x минус x барабар 3x, 1 минус минус 2 барабар 3. Эми белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Андан соң белгилүүнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. X'тин маанисин таптык. Эми ушул маанини каалаган бир теңдемеге алып келип коебуз да y маанисин табабыз. Ошондо y барабар минус 1 болот. Демек кесилишкен чекиттин координатасы минус 1 жана минус 1. Башкача айтканда графикалык жол менен математикалык жол бирдей чыкты. Бирок кээ бир учурда графикалык жол менен чыгарууда катачылыктар болушу мүмкүн. Ошондуктан дайыма математикалык жол менен чыгарууну сунуштайм. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.